Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah amma ba'd. Birinciden biz barыбыз жараткан Алла Тааладан коркуп, бирөөгө жала жапкандан коркушубуз керек да. Бирок тилекке каршы бүгүн жала жабуунун ушундай бир убактысы доору деп айтсак жаңылышпайбыз. Адамга жала жапкандан коркпой калышты. Бизде Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын өзүнүн уставы бар. Дин иштер комиссиясынын атайы бекилген. Ошол уставда 4 жылда бир жолу курултай болот да. Мына 2017 апрелде болгон, эми буюрса мына 2021 жылы дагы ошо апрелде. Же болсо марттын аягында деле кандай болбосун 4 жылда бир жолу. Ушу алдын ала курултай болордон, мисалы эми бизде мындай да 2 ай мурда курултай жарыяланат дагы, ким муфти болом десе, муфтиге ошо тандоо башталат. Алымдар кеңеши 21 мүчө, буларга да тандоо болот. Борбордук текшерүү комиссиясы төрагасы тандалат дагы, шайланып, кийин курултайда анан бул бекилет да. Ушуга карай эми карап туруп, эми көрө албагандар бар, адамдын душманы адам экен. Ар кандай жала менен менин адресиме ошо мынанча деген миллион долларды ажылардыкын жеп кетти. Мынча деген бир жерлерди мындай басып алды. Дагы не дейт, бирөө адамдарды уруп, өлтүрүп коюп, Пакистанга качып кетип калды. Дагы бир топ ошого окшогон, бир Кудайдан коркпогон адамдардын бир сөзү болуп атат да. Ошол тууралуу мен айтып коеюн дегенбиз. Кудайга шүгүр, мен Пакистанга 98-жылы бизде дин комиссиясынан атайы уруксат менен ушул жерде виза алып кетип окуп келген. Мисалы эч кандай бул Кудай кааласа Алланын алдына барганда да ошол ким жала жапкандар. Мен ойлойм, тиги дүйнөдө эмес, бул дүйнөдө эле жаласы кайтат Кудайым аларга. Экинчиден кечээ бир эже чыгып айтып атат. Ушундай жер тилкеме, ушундай да Салима деген эже чыгып алып айтып атат. Мындай мен муфти гарант болуп берген, андан кийин мына ошон үчүн мен сатып берген, мындай эле деп. Биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармасына муфтиятка мындай талашкан, тартышкан, урушкандар күн сайын, жума сайын жүздөгөн адамдар келип кетет. Менин муфти катары милдетим эмне? Аларды элдештирип, урушкандарды достоштуруп, койгула, талашпагыла, бири-бириңерге жаман мындай душмандык кылбагыла, жакшынакай чечкиле. Бул жакшы киши экен, сиз жакшы аял экенсиз. Кудайга жакшы мындай ынтымак менен чечкиле деп, мен дайыма ынтымакка чакыруу менин милдетим бул. Ар бирине ушундай бир чыр-чатак менен барбагыла депчи. А эгерде дагы келише албасаңар, анда Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы бул сот эмес. Бул бир милициякана эмес бул. Ошон үчүн андан кийин мыйзамдуу мамлекетте жашап атканыбыздан кийин мыйзамдуу жол менен акчаңызды ала албасаңыз, же жериңизди ала албасаңыз, кайрылсаңыз боло берет да бардыгыначы. Бул жерде муфтия кантип гарантия берет? Бул жападан бул жала да булчу. Кур жала. Мен ушу көчөдө калып кеттим, кыйналып кеттим, ушундай жаман бомждун абалына түшүп калдым, ушуга муфти себептүү деп тоба кылдым, Кудайдан коркуш керек. Мен ойлойм, ушундай абалга түшкөнү бул жаланын кесепетинен ошондой болот. Ошон үчүн эч кимге жала жаппай жүрүш керек. Мен ошо Кочкор деген мырзага айткамын. Ушуну эже экен, сен жакшы адам экенсиң, жакшы эже экен, сен жерин кайтарып берип кой, же акчасын берип кой деп. Буларга мен башка эч кийгилишкен эмесмин. Эки эле жолу көргөмүн. Аны эми ушундай учурларда бул деле мен ойлойм, эжеге бирөө акча берип, өзү кыйналып жүрсө, каяктан акча төрөп чыгат эле ал. Ошентип бирөөнүн заказын аткарып атат. Оюмча эже Кудайдан корккон болсо, ал кечирим сураш керек деп ойлойм. Анткени биз эч кандай колубуздан келген жардамды беребиз. Бирок үй салып бере коем деген жалалар, булар эч качан суу кечпейт да. Калптын казаны кайнабайт. Бул бир. Экинчиден, мынакей муфтияттагы бүгүнкү болгон биздеги жыл сайын Кудайга шүгүр, январь айында борбордук текшерүү комиссиясы бар. Ал биздин ишмердүүлүгүбүздү текшерет. 31 декабрь менен иш бүтөт дагы, андан кийин мына текшерилет дагы. Кийин анан январдын аягында биз отчет беребиз. Бул алымдар кеңешине отчет беребиз. Алар канааттандырарлыкпы, жакшы, жаманбы, өздөрү баа коюп, анан ушуга чейин мынакей 6 жыл отчет бердик, бардыгы жакшы баада алып келдик. Эми көңтөрүлүштөн кийин кээ бир ушундай жаман ниеттеги адамдар, кара ниеттеги адамдар, ушу муфтиятты да ушундай кылып берейли деген бир жаман ой менен кезексиз курултайды чакыруунун ушундай айла амалдарын кылган да. Бул Кудайга да жакпайт, элге дагы жакпайт да. Анткени бүгүнкү күндө бардыгы билет,
ажылык боюнча биз кандай деген ачык айкындуулукту киргизип, электрондоштуп, башка дагы чоң мындай ири реформаларды жасадык да. Ошондуктан Кудай кааласа мен ойлойм, ким ушундай кылып муфтийликке аракет кылып, алымдар кеңешине болом деп аракет кылып атса, анда ачык майдан менен мына эртеге Кудай кааласа курултай жарыяланса, жакын арада ошол жерде өзүнүн билимин, тажрыйбасын, адеп ахлагын, динге болгон кызматы, элге болгон күйүгү, ошондой эле келечекте кантип ислам дининин баалуулуктарын таркатам элге, жаштарга кантип үлгү болом, өзүнүн программасы менен келсин. Анан ал жерде көпчүлүгү менен ошондой эле тандоо шайлоо болот. Кийин Кудай кааласа тагдырында болсо иштей берет. Тагдырында болсо болот. Бирок азыркында жашырын түрү менен ар кимди ар кандай ушу жаман жол менен алдап, жала менен бул арам жол, караңгы жол, бул эч качан ийгиликке жетпей турган жол да. Ошол ким муфти болом дегендердин алдына ала ушу жаманаттуу кылсак, жаман көрсөтсөк депчи, Алла Таалам кимди азиз кылып, кимди урматтуу кылса, аны эч ким кордай албайт. Кимди кор кылса, аны эч ким урматтуу кыла албайт. Кээ бирлер мындай деп, биз акчаларыбызды ажылыкка тапшырып ала албай атабыз деп, ушундай да бир жала жабышты. 24 саат муфтият ачык. Бүгүнкү күнү мына 2500гө жакын ажылар акчасын алды. Мисалы ажылыкка пандемия болуп калбадыбы? Быйыл болобу азыр күмөн. Азыр ачык айкын мындай жооп келе элек. Бүгүн дагы мисалы 24 саат биздин муфтиятыбыз ачык. Ким кайсы ажы акчасын алам десе алып кете берет. Ажылардын акчасы жок болуп кетиптир, тигинтип кетиптир, 15 миллион доллар тияка жоголуп кетиптир деген бунун бардыгы жала. Ажылардын акчасы айтып коеюн, 1 сому дагы шайлоого иштетилген жок, 1 сому да урдалган жок. Бардыгы ордунда өзүнүн жайын.